5 каналдын эфиринде күндеми маалымат программасы, студияда Айтырган Сетиева. Саламатсыздарбы, бул чарылышта. Кыргызстанда ипотекалык курулуш жеткиликтүү боло баштайт. Жылына ипотекага 100 миллион доллардан бөлүнөт деп убада берди президент куткаруучуларга батирлерди тапшырып жатып. Премьер-министр бажы кызматын начар иши үчүн сынга алып, бюджетке акча жыйырбай жатышына күнөөлүү кызматкерлерди таап жана аларды кызматтан алууну талап кылды. Эмне болгон ведомство тарифтерди аныктайт жана эмне үчүн бул тарифтерди бекитүү укугунан жогорку кеңеш оңой эле баш тартты. Кабарчыларыбыз териштирди. Өмүр бою оору менен алып урушу Гүлзираны алсыратты. Бөйрөктөрү иштебей алмаштырууга муктаж. Бул кайрымдуу мекендештерсиз ишке ашууда эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаңы үйлүү болушту. Куткаруучулардын биринчилерден болуп президент Алмазбек Атамбаев өрлүктөп келди. Өлкө башчысы Чүй областына болгон иш сапарында билим берүү мекемелерин кыдырып, айылдыктардын көйгөйлөрүн угуп кайтты. Айдай Аманкулова кененирээк. Чүй облусунун Москва районунда жап-жаңы 3 кабаттуу турак жай пайда болду. Бүгүндөн тарта 18 үй бүлө ушул батирлерге көчүп келип, түтүн булатып башташмакчы. Агырго ÖKM'дин кызматкерлери үчүн салынган куткаруучуларды даярдоочу аскердик бөлүктүн жанында. Ниязбек Эстебесовдун кубанычында чек жок. Эми баласы менен келинчегин көчүрүп келип, жаңы үйдө жашашмакчы. Кирип чыгып жумушка дагы жакын. Терезенин нар жагындагы аскердик бөлүктөн айгай угулса эле жетип барчудай. Бул жак бүтсө эле күчүн берсе келе кирмей, ичин дальше өзүбүз ремонт кылып, өзүбүзгө ылайыкташтырып, сүйүнүч кубанычы айтарга да сөз жок. Батирлер 1-2-3 бөлмөлүү республикалык бюджеттин эсебинен салынып, өткөн айда бүткөрүлдү. Жаңы конуш ээлеринин кубанычын тең бөлүшүү үчүн бул жерге президент Алмазбек Атамбаев өзү келген. Турак жайдын ичи менен таанышкан соң президент өз ырасымын жазады. Кыргыз салтында өрүлүктөгөн адам куру кол келбейт эмеспи? Яларда плита жок экен, мен алып берейин анда. Макулбу? 18 плитаны Алмаз Шарчевич алып берем дейт силерге. Электроплита. Анын үстүнө батир көйгөйү өлкө башчы үчүн жат эмес, өз башынан өткөргөн. Үй бүлө бактылуу болуш үчүн албетте үй керек, турак жай керек. Үстүңдө бир чатыр болмоюнча, өзүң дагы, үй бүлөң дагы эч качан өзүн бактылуу сезе албайт. Биз татынакай бактылуу Кыргызстан куралык деп ойлоп атсак, ушул маселеге өзгөчө көңүл буруш керек. Мен деле убагында 7-8 жыл жүргөм батирлер. Бир партиядан бир батирге Москвада, Бишкекте. Менин деле башыман өткөн бул абдан жаман нерсе. Аскер адамдар үчүн бул жерге дагы бир турак жай салынат. Иш-чараны тездетүү тапшырмасын Алмазбек Атамбаев башкы штабка тапшырды. Ал ортодо күч түзүмдөр үчүн массалык түрдө үйлөр курулуп баштайт. Турак маселесин ипотека жолу менен чечүү жолдору каралууда. Россия менен чогуу бир фонд түзүп атабыз 1 миллиардтык. Ошо 1 миллиардтын 100 миллион доллары ипотекага кетет, ипотечный фондко. Эмди жылдан баштап массалык түрдө ошондой ипотечалык курулуш башталат. Бул маселени чечүү үчүн бир чоң кадам болот да, Кудай буйруса ошону өзгөчө киргизкенбиз, фондду түзүп атканда эле. Бирок келечекте ошо 100 миллион доллар менен эле токтоп калбай, жыл сайын ошондо 100 миллион доллар, мындайча айтканда 5 миллиард сомдон кем эмес акчаны таап, өкмөт ушундай иштерге жумшаш керек. Бул арада Сокулук районунун Асылбаш айыл тургундары дагы Алмазбек Атамбаевди жарданып күтүп турушкан. Бул жерде 6 жылдан бери мектептин курулушу бүтпөй турат. Жергиликтүүлөрдүн, артуучулардын жалгыз үмүтү президентте. 2008-жылы фундаменти курулуп, ана токтоп калган. Андан кийин 2011-жылы болсо дубалдары көтөрүлдү дагы. Ошол суммада акча кайра которулганына байланыштуу токтоп калды. 2012 андан спорт зал жабылып, крышасы, чатыры жабылып, быйылкы жыл 2014 10 миллион бөлүндү деп айтылган. Бирок ошол 10 миллион сом толугу менен которулбай, бир гана миллион сом которулду. Ошол миллион сомго могу мектептин ичиндеги стяжкалар, анан канализация гана турду дагы. Кайра акча бөлүнбөй калганына байланыштуу токтоп калды курулушубуз. Алмазбек Атамбаев объектинин ал акыбалы менен таанышып, жаңы билим уячасын тезинен ишке берүүнү тапшырды. Эгер ашкана, спорт залы менен мектеп салынса, бул жерде башталгыч класстар билим алып баштайт. 40 жыл мурда тургузулган эски агартуу жайына окуучулар батпай кезек менен билим алышчу. Сабыр этип тургула, Кудай буйруса, бул мектеп эмдиги жылдын мен отурам жаска чейин бүтөт.
Эмдик жылы балдар окуп калат. Анан берки эски мектептин да чатырын жаңыртып берелик дедим мен. Шифри болбой калды. Макулбу? Рахмат. Бардыгы эле бир күндө бүтпөйт, таарынбагылайм. Колдон келиши иштеп атам, бирок Кудай буйруса бутка туруп кетебиз баары. Асыл баштыктар Алмазбек Атамбаевди көпкө чейин кетиришкен жок. Чогулгандардын көйгөйү көп. Эң талуусу айылдыктар арыктан суу иче берип жатаган. Тоо булагынан тазасын тартып келиш үчүн каражаттары жетишсиз. Өлкө башчы өз эсебинен 1 миллион сом берүүнү убадалады. Айда Яманкулова, Урмат Маметалиев, 5-канал. Бүгін эле президент Алмазбек Атамбаев салык кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, аны менен бирге алардын алдында турган милдеттерин эске салды. Урматтуу салык кызматкерлери, натыйжалуу салык системасы ар бир мамлекеттин өнүгүшүнүн өбөлгөсү. Финансылык көз карандысыздыкка жетишүү өлкөнүн туруктуулугун камсыздоо көбүн эсе салык кызматынын ишине байланыштуу болоору шексиз. Сиздердин милдет мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо жана кыргызстандыктардын турмуш деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү. Салык системасын чыңдоо, төлөм топтоо ыкмаларын жакшыртуу, коррупцияны жоюу жана катарыңарды таза кармоо зарыл. Кесипкөйлүк жана чынчылдык ишиңердин негизги талабына айланат деп ишенем. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, бакыт таалай жана ишиңерге ийгилик каалайм. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бажы кызматынын жетекчилигин төлөмдөрдү жыйноо планын аткарбагандыгы үчүн сынгалды. Өкмөт башчысы бажы жана салык кызматынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жомарт Оторбаев ушул жылдын 1-чейрегинде эки кызмат чогултпаган каражат 2 миллиард сомду түзгөнүн белгиледи. Премьер-министр кыска мөөнөттө территориалдык түзүмдөрдүн ишин талоого алып, планды аткарбагандыгы үчүн иштен кетирүү керек болгон конкреттүү кызматкерлердин тизмесин берүүнү талап кылды. Июлдун 10-дорунда өлкөдө сууга болгон керектөө толугу менен жабылат. Буга Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин жетекчилиги өкмөт башчысы менен болгон жолугушууда ишендирди. Премьер-министр Жомарт Оторбаев калк арасында айрыкча Чүй областында суунун тартыштыгына байланыштуу ар кыл нааразычылык кептер чыгып жатканын айтып, маселени коомчулукка ачык жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Суу чарбасы департаментинин жетекчиси Кокумбек Таштаналиев билдиргендей, суунун тартыштыгы быйыл жаздын кеч келгендигине байланыштуу болууда. Бирок учурда суунун келүү көлөмү жогорулоо тенденциясында. Побочный источниктер туура суулардын баардыгы азыр көбөйүп келатыр. Күнүгө кошулат. Бул деген кыскача айтканда убактылуу маселе. Буюрса, мына кеч жаз кеч келип, ошон үчүн суу азыраак болот. Бирок мына июль-августта буюрса баары норма келет деп айтсак болот. Кудай буйрса болот. Бир 5-10дорунда уже биздин потребности полностью жабылат. Депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери Ош Эркечтам унаа жолунун жээгиндеги нааразычылык акциясын токтотушту. Бул туурасында Турмуш басылмасына Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош областы боюнча башкы башкармалыгынын пресс кызматынан кабарлашты. Пресс кызмат маалыматы боюнча күн мурун эле жол жээгинде 12 боз үй жана акциянын 17 катышуучусу калган. Кечке жуук бир нече боз үй алынган. Бүгүн эртең менен болсо нааразычылык акциясы өткөн жер ээн калган. Митингчилер автожолду бууш үчүн колдонулган шагылды да тазалашты. Эске салсак, депутат Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери бир нече жума Ош Эркечтам унаасын тосуп турушкан. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн соң бийликтегилер трассаны ачтырууга көндүрүп, акция жол жээгине жылган. Акыры бүгүн аймакта тынчтык өкүм сүрдү. Кыргызстанда бүгүндөн тартып жылуулук энергиясына карата жаңы тарифтер күчүнө кирди. Эске салсак, буга чейин премьер-министр тийиштүү документке кол койгон. Буга чейин жылуулук жана ысык сууга болгон баа мурунку тарифтердин деңгээлинин 27%га жогорулоосу билдирилген. Аны менен бирге социалдык каталган норма калтырылып, субсидия чегерилет. Социалдык норма бир катталган адамга 35 чарчы метр, калгандарына 14 чарчы метр деп эсептелет. Кыргыз газ ачык акционердик коому ушул жылдын июлуна карата көгүлтүр отун тарифтерин жарыялады. Түндүк аймактын абоненттери газдын 1 куб метр үчүн 16 сом 10 тыйындан, ал эми түштүк аймактын абоненттери 16 сом 6 тыйындан төлөшөт. Кыргыз газ Ош шаары менен Ош областынын тургундарына бааны кайсыл максатта көрсөтүүдө түшүнүксүз. Ал жакта газ 2,5 айдан бери жок. Аны менен бирге ишкана бул жолу да пайда болгон кызыктай кырдаалды түшүндүрбөйт. Тарифтер саясатын көзөмөлдөө укугу толугу менен өкмөткө берилди. Буга ылайык электроэнергия жана монополияга уруксаат бериле турган мыйзам долбооруна айрым толуктоолор киргизилди.
Мындан улам электр, жылуулук жана көгүлтүр отунга тарифтерди бекитип жана көзөмөлдөй турган атайын көз карандысыз агенттик түзүлмөй болду. Адистердин айтымында айтылган ыкма өнүккөн батыш мамлекеттеринде кеңири пайдаланылып, арбын ийгиликтерди берүүдө. Жогорку кеңештин дароо 3 жолку окуусунан тең колдоо тапкан демилге туурасында Бактыгүл Сталбек кызы. Буга чейин электроэнергияга жылуулукка болгон тариф саясаты энергетика министрлиги алдындагы отун суу энергетикалык комплексин көзөмөлдөө департаментинин милдеттемесинде болчу. 30-июндагы кезексиз жыйында мыйзам чыгаруучулар бул укукту көз карандысыз мекемеге өткөрүп берүү демилгесин дароо колдоп беришти. Ага ылайык департамент агенттикке алмаштырылып, бир гана өкмөткө баш ийип калат. Мындай кадамдар жылдан жылга өскөн инфляцияга туруштук берүү үчүн кабыл алынып жатыптыр. Ошондой эле башка дагы маанилүү себептер буга түрткү кылган. Ар бир биздин кыргыздын жараны ошояка кайрылып, эмне үчүн, эмне себептен мындай бааны койдуңар, эмне үчүн бизде 1 киловатт баланчадан болду деп мага түшүндүргүлө дегенде, ошол жерден келип, ошонун баарын көрүп, кандай ошо баа түзүлөт, кандай расчетторду министрлик же энергия компаниясы берип атат, ошонун баарын мындай текшердик. Алардын талабы мындай болчу, биз анын баарын кесип, минимальный аларга кирешесин калтырып, баланчаны койдук деп ушинтип түшүндүрүп беришет эми. Бул жагдай маселенин бир эле тарабы. Анткени агенттикти түзүү үчүн эл аралык донорлордон 55 миллион доллардын тегерегиндеги бөлүнүп жатканы айтылууда. Каражат жакынкы 3 жылга эсептелген. Ал эми андан кийин мекемени каржылоо кайрадан эле катарда карапайым калктын капчыгына жүктөлөт деп эксперттер болжошууда. Ал эми бул аракеттер тарифтерди көтөрүү менен ишке ашырылат. Маселеде бериле турган инвестициянын максаттуу пайдаланышында дагы суроо турат. Анткени өлкө эгемендүүлүк алгандан тарта энергетика тармагына эл аралык донорлордон 1 миллиард доллардан ашуун каражат жиберилген. Бул көрсөткүч өлкөнүн азыркы тышкы карызынын 3/1 бөлүгүн түзөт. Ал эми анын максатсыз пайдаланылып кеткендигин энергетиканын азыркы ыйлай турган абалы далилдейт. Мы и так уже содержим Тактап кетсем, инвестиция бөлүнүп жатканы кубандырат, бирок ал каражаттар кайсы максаттарга пайдаланылат так көргөзүлгөн эмес. Мекеменин атыгы өзгөрүптүр. Ал эми анын электр, жылуулук жана тариф менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү жетиштүүбү? Эч ким кепилдик бере албайт. Болуптур, энергетика министрлигинин карамагынан алып салышты. А бирок кайрадан эле өкмөткө баш ий деп жатышпайбы? Анда кантип бул мекемени өкмөткө көз карандысыз кадамдарды жасайт деп айтылабыз? Анда ошолордун айтканы менен иштетүү үчүн түзүлдүбү? Агенттик электроэнергияга, жылуулукка жана газга болгон тарифтерди көзөмөлдөөдөн тышкары, аны менен үзгүлтүксүз камсыздоого милдеттендирилди. Азырынча импорт менен келген газга байланыштуу сүйлөшүүлөрдү коңшу өлкөлөр менен бул мекеме тең ата сүйлөшө алабы бүдөмүк. Мындан дагы кооптондурганы түзө турган эсептөө борбору жаратууда. Анткени анда өлкөнүн стратегиялык маанилүү объекттерге кирген электр түйүндөрүнө байланыштуу бардык маалыматтар сакталат. Каражат бере турган донорлор дал ушул тармакта өздөрүнүн гана адистерин иштөөсүн талап кылышууда. Бул шарт кабыл алынса, бүтүндөй Орто Азия мамлекеттеринен тышкары Россиянын электр түйүндөрүнө байланыштуу жашыруун маалыматтарга башка мамлекеттин кирүүсүнө мүмкүнчүлүк ачылат. Кайсы станция кайсы кубаттуулукту берип атат, кайсы зым менен канча кубаттуулук өтүп атат, кайсы подстанция кандай иштеп атат. Андан тышкары биздин синхронный параллельный иште биз башка мамлекеттер менен кандай мамиле жасайбыз электростанциялар мененчи, системабыз менен. Ошонун баарын булар болсо билип алып, өздөрүнүн пайдасына пайдаланышы мүмкүн да. Бүгүндөн баштап жогорку кеңеш тарифтерге байланыштуу жоопкерчилигин толугу менен өзүнөн алып салды. Учурда агенттик акырындап өз ишин жүргүзө баштады. Азырынча ал өлкөгө электрди, жылуулукту жана көгүлтүр отунду үзгүлтүксүз камсыздай алабы айтуу али эрте. Бактыгүл Сталбек кызы, Иван Чижиков, 5 канал. Июль ортосунда Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын көтөрүлүшү күтүлөт. Бул туурасында бүгүн Мунай ташуучулар ассоциациясынын президенти Медетбек Керимкулов билдирди. Анын айтымында күйүүчү майдын дүң баасы июлда отундун маркасына жараша 10%дан 21%га кымбаттады. Дүң баалардын жогорулуусунун себептеринин бири Красноярск районундагы мунай иштеп чыгуучу заводдогу авария. Ал жакта 15 июнда жарылуу катталган. Керимкулов эксперттер маалыматы боюнча Орусияда өндүрүш кубаттуулугунун камылгалары жетиштүү эмес экенин жана ар бир мунай иштетүүчү заводдун иштен чыгуусу отундун кымбаттоосуна алып келерин билдирди. Болсунбек Казаков монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчиси болуп тайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койду. Буга чейин Казаков экономика министрлигинде банкроттук иштери боюнча департамент жетекчиси кызматын ээлеген. Эске салсак, монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин мурунку башчысы Бабырбек Жээнбековдун отставкасынан соң бул орун бош калган.
Абдыжапар Бекматов парламенттин республика фракциясынын жаңы лидери болуп шайланды. Бул туурасында фракциянын катчылыгы билдирет. Тийиштүү билдирүү төраганын атына жөнөтүлдү. Эске салсак, бул фракцияда лидерин алмаштыруу акыркы убакта тез катталууда. 2 ай мурун өз ыйгарым укуктарын Назарали Арипов ыктыярды өткөргөн. Анда фракция башчылыгына Максат Сабиров шайланган. Бирок партиялык пикир келишпестиктерден улам ал бул кызматтан кеткен. 24 KG агенттиги билдиргендей, акыркы күндөрү партия катарынан республиканын 8 депутаты чыгарылды. Бишкектен жана Кыргызстандык епархиядан епископ Феодосий экстрадицияланды деген айыңды четке кагышты. Чиркөө кызматчыларынын айтымында епископ дин иштери боюнча комиссия чечиминен улам өлкөдөн убактылуу чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Дин кызматкерлери ведомство Феодосийдин мындан аркы диний ишмердүүлүгүн жүргүзүүсүнө уруксаат берген жок деп ишендиришет. Мындай чечимди камтыган катты чиновниктер чиркөөгө келгендер арасында таркатышканы айтылат. Учурда епископ Феодосий Орусияда кызмат өтөп, дин иштери боюнча комиссиянын өз чечимин кароосун күтүүдө. Өмүр бою тубаса оор менен күрөшүп келе жаткан Гүлзира Рысалиева жардамга муктаж. Кант диабетинин 1-чи түрүнө чалдыккан замандашыбызга операция жасалбаса абалы күндөн күнгө оорлоодо. Айгерим Жаныкул кызы антат. 32 жаштагы Гүлзира жумасына 3 рет шаардагы ооруканалардын бирине апасы менен кошо келип турат. Кийин кездери өз алдынча кыймылдашы да оорлоп баштады. Тубаса кандын оорусу менен кенеде кезинен бери алып урушуп келе жаткандыктан ден соолугу улам начарлоодо. Кант диабети менен жабыркаган Гүлзира 3 жылдан бери дал ушул палатага келип канын тазалатып турат. 4 сааттык процесс аралыгында мына бул аппараттын жанында оорлоо ордунан козголбой жатып турушу керек. Кичине башым айланган сотуп. Бул дартка чалдыккан адамдар өмүр бою дарыланышы шарт. Анын үстүндө оорунун 1-чи типтеги формасын алып жүргөндүктөн күн сайын ден соолук үчүн күрөшүп, дарыгердин көзөмөлүндө болуп турат. Полный 4 сааттын ичинде тазаланып эметиш керек. Кээде ошо давление түшүп кеткенде уже 4 саатка жетпей эле өчүргөнгө врачтар туура келип, кээде 2,5 саат, 2 саатта өчүрүп калган күндөр болот. Ооба, бул өзү эле негизи бөйрөктүн иштебеген өзү эле эме да. Эчтеке көңүлүң келбейт, бат эле чарчап каласың. Кант диабети менен ооругандарга ийне менен сайылчу инсулин оорулуу үчүн аба менен суудай зарыл. 20 жылдан бери бул дарт Гүлзираны 1-чи топтогу майыптыкка да алып келди. Ушунча убакыттан бери алган дарылары кайра бейтаптын башка органдарына дагы таасир берип, эми 2 бөйрөгү тең иштебей калды. Алмаштыруу зарыл болууда. 1-чи группада инсулинозависимый, анан ХПН, ХБП деп коет экен медицинада. Ошон 5-чи стадиясы, терминальная стадия деген диагноздарды бери коюшкан, көзү да начарлап баратат. Андыктан чет өлкөдө жасалчу операцияга баш аягы $40,000 керек. Ата-энеси туугандарынын болсо мынча каражаты жок болгондуктан жардам суроого аргасыз. Айрыкча кызынын кыйналганын көргөн эне айдыгер карабаган адамдар бар экенин ишенет. Анткени бир жумада 3 жолу келем, үйдө диета менен кармаш керек баланы. Постоянно давлениясын текшерип керек. 18 жылдан бери почти врач сыяктуу эле болуп бүттүм. Өзүм укол саям, өзүм дарысын берем үйдө. Мындан башка да балдарым бар, бирок кайсы балаңды жакшы көрөсүң десе, башы ооруган бала деп айтат экен. Ушунун эле азабы менен 18 жылдан бери келет. Рысалиева Гүлзирага жардам берүүнү каалагандар үчүн банктык эсептин номуру 118 50 539 68 68 3. Кошумча маалыматтарды тактоо үчүн апасы Гүлайым Кубатова менен дагы байланышса болот. Телефон номуру 0550 101 986. Же болбосо Билайн уюлдук компаниясы аркылуу 2015 кыска номуруна Гүлзира деген ат менен СМС аркылуу каражат которууга мүмкүн. Жан кейткен оору менен алышып жаткан Гүлзира болсо жардамга кол сунган адамдар табылаарына үмүттөнөт. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Күндөмү бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы күтөт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.